Анан өзүбүз теңдүү. Азыр эми биз да бир топ жашка чыгып, орто жашка чыктык, анан бизден да жашыраак. Мисалы 18 жашка жете электер бар. Ошолордон сурасаң эле айтат, Россияга келбейт деле болчумун, үйдө кредит бар, анан карызыбыз бар, чарчадым, көргүм келбейт Россияны. Мүмкүнчүлүк болсо эле ошо Кыргызстанда жүрөт элем деп ушундай бир өксүктөрүн айткандар бар да. Аларга кандай кеңеш айтасыз? Же балким алардын ата-энесине кеңеш айтасызбы? Бизде ана жанагы кредит маселеси, башка маселеси көбүнчө той-пой ушундай бир ысырапкорчулукка эле кете турган болду да. Кудай сактасын, менин ал жакта ошол элде кызмат кылып, диний жактан кызмат кылгандыгым үчүн никеге, башка жактарга чакырганда ошо такси менен барасың да. Анан мен бир такси жигит, ошо кыргыз жигит, жолдо кетип атып, мындай уктап кетейин деди. Анан бир эки жерде Кудай сактады. Анан мен баягы жигитке айттым, мындай кылып сен жумушка чыкпа да, эгер ушинтип чыга турган болсоң, авария болосуң, анан пассажирди да өлтүрөсүң, өзүң да өлөсүң. Кудай сактасын го. Мындай акыбал, жаман акыбал, сен уктап дем алып чык десем, анан ошондо айтты. Мен келгениме 2 ай болду, күнү түнү иштеп атам устаз дейт. Чындыгында үйлөнгөнү Кыргызстанга барганмын дейт. Алып барган акчам аздык болуп калды дейт. Атам, апам мени ушул элге барып жүргөнбүз. Биз чоңураак той берсек келет деп, анан чоң тойду, чоң бир ресторан чайкананы 600-гө деди же 400-гө деди, эсимде жок. Ошондойго баалап, анан кредит алып, тойду өткөзүптүр. Бирок той баягы ойлогондой болбой калыптыр. Анан аялы Кыргызстанда калыптыр баланын. Ал бала күнү түнү уктап кетейин деп, эми ошол коркунучта. Ошо бала авария болуп кете турган болсо, кандай ол ата-энеге жоготуу? Кудай сактасын го. Ушуну ата-эне бүгүнкү күндө бизде ойлонбой калды да. Аз болсо дагы Алла Таала берекесин берсин деп, саз деп тынч жашаган жакшы эмеспи? 6 саны аман балдары ата-эненин маңдайында, балдардын маңдайында ата-эне болсо кандай бактылуулук жашоо. Эми мындай көйгөй көп. Кыз келиндерибизде деле ушундай армандар бар. Бойго жетип калдык. Турмушка чыгайлы десек, апам каршы, кредит төлөп коюп, анан кийин эрге тиесиң деп, мына болгон жерде да токтотуп койгон сулчалар аябай көп болуп атат. Ошодон айтат элем, эже карындаштарыбыз, чындыгында бүгүн биз эже карындаштарыбыздын тагдырына көңүл бурбай калыппыз. Себеби кыз бала күйүмдүү болот экен дагы, ата-энеме деп иштей береткен, анан агама деп иштей береткен, иниме деп иштей береткен дагы, бир убак саат келеткен, же күйөөдөн жок, же үйдөн жок. Анан убак сааты келгенде ал ата-энеси бул үйдөн өтүп кетет экен. Анан агасынын үйүнө деле батпай калат экен, инисинин үйүнө деле батпай калат экен. Ушинтип эже карындаштарыбыздын көп мындай кыйналгандары чындыгында көбөйүп баратат. Ошого айтат элем, ар бир ата-эне, ар бир эркек, агайыны, эже карындаштарыбыздын аманат экендигин эстен чыгарбасак, алар бир назик болсо, алардын намысын сактасак, алардын кадыр баркын барктасак, анан бизге Алла Таала кадыр баркы зат берет да. Ошону айтып кетмекчимин учурдан пайдаланып. Алла разы болсун уста. Анткени сиз дагы айтып бердиңиз, учурунда бир ачарчылык учурлар да болгон. Ошондо деле элибиз чет жака грубо айтканда тентип чыкпай, өз элинде азына канаат кылып, шүгүр кылып жашап келген да. Азыр ушул токчулук, кимдин үйүнө барба, эмне кааласа ошонун баары бар. Бирок ошондой учурда да пейил тарып, ата-энелер көп балдарга көңүл бурбай, бир башка бир нерсенин артынан, той-пойдун артынан ушундай бир иштерге барып атканы аябай өкүнүчтүү. Бир икая тууралуу айтып берейин, ушул сөзүгө баардыгында далил болсо түшүнгөн адамдар туура ошодан түшүнөт деп ойлойм. Биздин ата-бабаларыбыз бир мындай арстан сыяктуу болгон. Эми түшүндүрүүгө жеңил болуш үчүн мисалдар менен да. Арстандын баласы кичинекейинде, эми баягы күчүктөй болуп, кичинекей болуп калган маалда койлорго кошулуп кете берет экен, себеби билбейт экен. Койлор менен аралашып жашап калса, ал өзүн кой сезип калат экен, койдой чөп оттоп тиштеп калат экен. Ону аталары көрүп карап, баласынын койго аралашып кеткенин көрүп, мындай ачык келбей, бекинип чөптүн арасы менен секин келип, анан өзүнүн тили менен баласын чакырып, анан желкесинен кармап сууга алып барып, балам, сен мына сууну кара, сен кой эмессиң, сен арстансың, мына мен атаңмын деп анан таанытат экен. Тааныткандан кийин анан баягы таанып, эми кыйкырчы десе, койлордун арасында жүрө берип алып, мээрегени үйрөнүп калып, мээ деп үнү чыгат экен да. Жок, сен антип мээребейсиң, сен мындай кылып кыйкырасың, кыйкыр деп анан ээн талаага апарып кыйкыртырат экен. Оозуң аччы десе, оозунда чөп
Эми ол койлормен жүп чогот дегенде. Балам, сен чөп жей турган жаныбар эмессиң, сен эт жегендин баласысың. Деп анан баягы оозундагы сигарет, неспай, ушу чөппө бир-бирлерден алып тазалайт экен, баласын алып сен чөп жеген бала эмессиң деп. Эми арстандын сыпаты бар го, арстанда өлүп калган жандыкты деле жебейт да. Өлүп калган жандыкты жебейт, ал өзүнүн мээнети менен живой жаныбарды курбанчылыкка чалып жейт. Арстандын сыпаты ушундай экен да. Анан мен ошол жерге кыйкырып барбадым, кыйкырып барсам тынчтыкты бузат элем. Мен ошо сени гана тартыш үчүн бардым. Эми мен кыйкырсам сени үнүңөн да бийик чыгат менин үнүм. Арстан арстандай болгон жакшы деп арстан баласына насаат айткан экен. Бүгүн биздин ата бабаларыбыз ошондой насаат айта турган ата-энелерибиз, аталарыбыз азайып бараткандыгы өкүндүрөт мени. Чындыгында мурун аталар дегенде, аксакалдар дегенде жаштар уялат эле. Жаштар чуркап насаат угат эле, чуркап кызмат кылат эле, аксакалдардын ак батасын алайыл деп чакырат эле. Ошого мен айтат элем, бүгүн ошо аталарыбыз дагы бир ата бабаларыбыздын жолун жолдогон жолго түшсө, бир аксакалын жайкалтып бир мечитке келсе, мечиттин астында отурса, эми биз тууган күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деп анча-мынча аксакал агаларыбызга катуу тийип калышы мүмкүн. Бирок бул эскертүү пайда берет момундарга. Ачык сөз, пакет көтөргөн жерде эле, төрдө эле, аш тойдо эле, төрдө аксакал болбой, бир мечиттерге келип, жаштарды чакыра турган, жаштарды жакшылыкка үндөй турган, ынтымакка чакыра турган аксакалдар болсо дегенге айткым келет эле. Себеби мен көп жерде көрүп атам, мечитке барганда, Кыргызстанда эмес, мен Россияда гана айтып жатам да. Россияда башка улут туугандардын аксакалдарын мечиттин алдыңкы саптарынан көрөбүз да. Анан мен өзүмчө ойлонуп койдум, неге биздин ушул жерге аксакалдарыбыз келбейт депчи. Ошого айтат элем, бул жаштайыбыздан бизди ата бабаларыбыз дин менен тарбиялап келген. Туура, оны мектепте да окуйлук, университетте окуйлук. Бирок бүгүнкү күндө протоколду жакшы жаза алган, грамотный деле баласын кызын тарбиялай албай калып атпайбы? Диплому бар адам балам кызын дей албайт экен. Биздин ата бабаларыбыз диплому жок эле 10-дон 15-тен төрөп энелерибиз. Ошолорду иштирбей, чектирбей эле чоңойтуп, бекем кылып, мыкты тарбияларды берген го. Бүгүн мен айтат элем, дагы эле биз башкаларды туурап жашап кете албайбыз. Аллах Таала бизди мусулман, кыргыз кылып жаратты, башканын түсүндө да боло албайбыз, бир башканын тилинде да боло албайбыз. Биз ушул ата бабаларыбыз эле жолдоп келген жолго келмейинче биздин көркүбүз чыкпайт. Ушул бир гана дин менен. Биздин ата бабаларыбыз көркүн ушул дин чыгарып келген демекчимин да. Алла разы болсун устаз. Демек биз өзүбүздү тааныйлы, тарыхыбызды окуйлу, анан өзүбүздүн эритигибизге, өзүбүздүн духубузга кайталы.